ушул эми бизге кайып дүйнө кызык да, кыргыз эли кайып эл болгондон кийин жана өзүбүздүн башкыбызга кайтуу оюну жүрүп аткандан кийин улуулугубузду тааныш керек. Анан моундай сыноолор келгенде изденет экенсиң да. Эмне кылып адаштым, эмне кылышым керек, каяка баратам депчи. Бирөөсү бир жакшы болот, жаман жагын көрүп калсаң качасың дегендей да. Эми ушул акыры түбү келип жанагы биздин кыргыздын таянар тоосу Манас экен да. Анан эми көрсө ошо Манас илимин мисалы сиздерге жанагы научный тил менен жазбайды да. Мисалы азыр дүйнөдө бир нерсеге доказательствоң барбы деп эле сразу эле далил керек да. Анан кайсы неме, кайсы программа менен эмне кылышың керек, кайсы формула негизинде айтасың деп элечи мисалга. Ошол сыяктуу азыр эң бизге ушул кыргыз эли ушундай кайып эл дегендин научный тилин сиздер жазып койдуңуздар да, жана мезгил сабактары дегендечи. Эми ушул боюнча биз эми талкууларды көбүрөөк уюштуруп түшүнүп бериш керекпиз. Мына кайып эл дегенде кандай эл? Ал жана сиз айткандай жөнөкөй медери майдаланган. Аны утуруп биздикилер жанагы жакшы ата энеден жакшы бала төрөлөт дегендей көкүрөгү ачык бала болуп жанагы калып кеткен да, чынбы? Сөзсүз эле барып окуган эмес, жанагы байланышта болгон. Азыр мисалы атом гүлү жеге деле атом гүл болуп, атомду гүл деген сөздү мисалы ошол маалда кимдин мисалы аң сезимди келди дейсиз да эми канча. Бирок ошондой ат коюлуп калып атпайбы? Эми Кудай Таала энчил аттарды берет экен, ошондой бир касиеттүү адамдарга, Кудай Тааласынан бир кызмат кыла тургандарга, ошол адамга коюлган аттын дагы немеси болот экен да. Таасири болот экен да адамгачы, жашоосундачы. Жашоосунда же жанатан аткара турган вазифасында ошо ат туура коюлса, ага оңойраак болот экен да ошол ишти аркалап кетишичи. Жана Марем эжеге деле туура эмес ат коюлуп калып канча кыйналды. Мүмкүн ошол атом гүлгө да 60-жылы төрөлгөндө атом неге жаңы башталса анан атом гүлдү ат коюп коюшканын карабайсызбы? Анын баары случайно эч нерсе болбойт экен. Баардык нерсе Кудай Тааланын программасынын мындай экен да. Бизде убакыттын таасиринде бизчи. Кудай Таала үчүн дейт, өйдөнкү дүйнөлөр, периштеден баштап өйдөнкү дүйнөлөр үчүн дейт, аларда убакыт деген жок дейт. Аларда баары гана мына карап тургандай дейт. Миллион жыл мурун эмне болгон, миллион жылдан кийин эмне болот? Ал баарын билип уже программага киргизип, анын баары Кудай үчүн убакыт жок дейт. Убакыт ошол бизге окшогон анагандай дүйнөлөр үчүн берилген дейт. Анан биз катуу дүйнөбүз, биз убакыттан көз карандыбыз. Бир жерге барыш үчүн убакыт кетет, сүйлөш үчүн убакыт кетет, жумуш жасаш үчүн убакыт кетет. Жана азыркы илимде жана квантовый неме деп атпайбы, запутанность деп. Алар билбей атат да. Кандайча бир эле нерсе бир убакта эки жерде болуп калат депчи. Жана кванттын немеси ошого азыр окумуштуулар немеси жетпей атат. Анткени квант үчүн ал убакыттын энергиясы алга таасир бербейт да. Ал убакыттын энергиясына тете майдалыкта, ылдамдыкта жанагындай неме жасайт да, кыймыл жасайт. Ошон үчүн Кыдыр ата дал ошондой экен да. Кыдыр ата үчүн дейт, убакыт не существует дейт да. Кыдыр ата бир эле моментте дейт, 100 жерде болот дейт, кааласа. 100 кишиге жолуга алат дейт, бир эле моментте. Анткени ага бир жерден экинчи жерге барыш үчүн убакыт. Адамдарда деле ушунчалык бир аруу касиетке айланып кеткен, адам болуп жашап жүргөн единственный субстанция бул Кыдыр ата экен да. Кыдыр ата убакыттын немесинен чыгып кеткен дейт, бийлигинен. Бир жазуу бар ошол китептечи. Мынтип коет да. Кээде бир сөздөр жазып коет, анан кармап калышың керек да, анда улап. Бейиш деген эмне деп коет? Бейиш дегенде силер качан убакыттын бийлигине чыкканда ошондо бейишке жетесиңер. Мынтип деле айтып коет. Өлгөндө дейт, өлгөндө силер коркпогула дейт. Өлгөндө силер денеңерден кутуласыңар, азаттыкка чыгасыңар дейт. Дененин бийлигинен, денеден кутуласыңар, азаттыкка чыгасыңар дейт. Наоборот дейт. Энергия формасына айланат экенбиз да биз. Анан мен да ойлойсуң да, мейли. Дүйнөдөн өттүк, денебиздин баары калып калды. Акыл эсти чыгарып аткан мээден чыгат да, нейрондордун жана немеси аркылуу чыгат да. Биз менен байланыш аркылуу. Анан мээбиз биякта калып калды, мейли. Рух энергиям чыгып кетти жаным, тияк барганда мен кантип
акыл эсим менен жүрөм деп. Кайсы акыл? Мен миым жерде калып калса. Көрсө мындай экен. Адам дүйнөдөн өткөндө рух энергия денеден чыгып атпайбы, анткени дене өзүнүн функциясын аткара албай калды. Айласы жок жан чыгат экен, чыгырап. Жана чыгырап жалык чыгат деп атат. А жан чыкканда дейт, сезимдин энергиялары, ДНК кубаты деп коет. Анан кийин биздин мээбиз жалаң эле материалдык жанагындай суюктуктан турбайт экен. Ал энергетикалык дагы толтура кубаттар бар экен да мээнинчи. Вот ошол нерселер дейт, рух энергияны коштоп кетет экен. Анан кийин жаны менен кошо чыгат экен ошол жана энергия түрүндөгү. Рух менен жан бөлөкпү бирби? Рух деген жан деген сөз ошол. Орустар дух деп коет, кыргыздар кыргызча рух дейт. Рух деген жаныңдын энергиясы да, рух энергияңды. Жаныңдын энергиясы. Жаныңда айтканда кыргызча жаныңда. Жаның чыгып кетип атпайбы? Анан ошондо жана сезимдин энергиялары эң күчтүү сезимдин энергия майда. Ошол рух энергияга тете майдалыктагы медерлерди кармаган бизде көп экен ошондой медерлерчи. Бүт 9-кайдын медерлери бар силерде. Бирок алар уруктап атыр. Азырынча ойгонбойт. Анан ошол жаныңызды коштоп кетет экен дагы. Тиги дүйнөгө барганда энергия формасында. Бирок акыл эс жок дейт ардечи, ой жок дейт. Тиги дүйнөгө барганда ой жок дейт. Ойду мээден чыгып атат дейт. Жалаң гана сезим деген гана нерсе калат дейт. Жана перилер, периштелер, периште түспөлүүлөр, жашоочулар көп да арулар. Алар только сезим менен гана бүт баарын сезип, аларга убакыттын кереги жок дейт. Боло турган нерселердин жөн эле чылктап эле бир энергияга тийишкенде эле баарын билип коет дейт да. Алар ошон үчүн күнөө кылыштагы аларга бат дейт. Кайра күнөөсүн тазартып коюшта алар үчүн бат дейт да. Көз ачып жумганча болот баардык нерсе дейт да. Андай таза дүйнөлөрчү. Биздин дүйнөдө күнөө кылганга да убакыт керек, күнөөдөн арылыш үчүн убакыт керек. Көрдүңүзбү биз? Убакытты бийлигиндебиз да. Ошочу. Бираз өчүрүп кой. Эме айтасыздар. Байланышка чыгыш үчүн сен ошол көрүнбөгөн дүйнөдөгү объект менен байланышка чыгыш үчүн сен өзүңдүн сезим медерлериңдичи вот ошол тигилердин жыштыктарына тууралашың керек да, майдалашың керек. Вибрацияга кетишиң керек да. Толкундарга жаратышың керек да сенчи. Сен кандай жыштыктагы толкунду жараттың? Вот ошондой жыштыктагы объектке көрүнбөгөндө сен байланышка чыгып каласың. Ушундай да. Окшош медерлер үчүн дейт, ааламдын бир учунан экинчи учуна жетиш үчүн дейт, аларга убакыт даже коробойт дейт, көз ирмемде. Медерлердин түрлөрү бар да, ири медерлер, мисалы үчүн бул биздин дүйнөнүн медерлери убакытты медерлердин майдалыгына жете албайт. Булар ири медерлер да. Качан мисалы үчүн телефон чалганда, Америкага телефон чалсаң, ал космоско барат, кайра түшөт, анан барып убакыт кетип калат атпайбы? Мындай сүйлөшсөң бат эле кетип калып атат. Ал эми интернет менен сүйлөшсөң 1 секунд, 2 секунд убакыт кетет, көрдүңбү? Вот ошол жанагы жыштык радио толкундарды алып барган жанагы немелер, медерлер бир жерден экинчи жерге жетиш үчүн сенин маалымат, алар убакытты короп калат да. Бирок аябай аз убакыт коройт. Канчалык жыштык майда болсо, анын ылдамдыгы ошончолук күчтүү болот да. Канчалык медер майда болсо, анын ылдамдыгы ошончолук күчтүү. Жана 4G деп атпайбы? 4G'ге караганда 5G күчтүү болот атпайбы? И информациянын да көлөмү да көп кармайт, и ылдамдыгы да күчтүү да. Ошол сыяктуу эле адамдар да ошондой да, жанагындай. Касиеттүү адамдардын канчалык майда медерлери, сезимдери иштеп турса, тияктан маалымат алган ошончолук мүмкүнчүлүгү көбүрөөк да. Ооба. Анткени сен телефонуң өчүк болсо, мен сага байланышка чыга албайм да. Ошон үчүн сенин сезимиңдин медерлери, жыштыктары дайыма иштеп туруш керек. Вот ошондо гана тигилер сага байланышка чыга алат. Алар сен менен байланышка чыгыш үчүн алар ылдыйлайт. Ылдыйлайт деген ал медерлерин ирилетет. Биздин жыштыкка тууралайт алар. Түшүнөсүңбү? Аларга да кыйын. Медерлерди майдалаган караганда медерлерди ирилениш кыйын дейт. Алар азап тозок менен келип бизге байланышка чыгат экен. Кантип ирилетет экен айтпайбы? Алардын өздөрүнүн да немелери бар да, касиеттери бар дейм. Вот ошол касиетин колдонот да. Кудай Таала сага кандай мүмкүнчүлүктү берсе, вот ошону колдонго сен аракет кылышың керек да. Ал жөн эле байланышка чыга бербейт. Теңирден уруксат болсо, анан кийин байланышка чыгат.
Ал эч качан өзүнүн немесин ачпайт, сырын. Эч качан байланышка чыкпайт башка дүйнөлөр менен. Эгерде ага тапшырма берсе, сен баланчага Элзирага барып туруп, мунуга маалыматты берип кел дейт. Ал байкуш келип анан кийин сен менен байланыш тапканга аракет кылып баштайт. Түшүнүп алсың? Түшүңдү аян берет, өңүңдү аян берет, бир нерсени сездирет. А сен байкабай көртүрлүк аралашып жүрө бересиң, көрдүңбү? Кыйын аларга. Көбүнчө ошол байкашпа адамдар кызыккан ошондо экен. Сезгич болуш ошон үчүн. Мына сезимчи, сезимге убакыттын кереги жок ал. Боло турган нерсени дагы, өтүп кеткен нерсени дагы эң жука түп мындай ички сезимдер, жука сезимдер баарын сезип турат экен. Бирок ошол сезимдерибизди биз уга албайбыз да. Анткени биздин проблемабыз көп. Мындай жашоодо пендебиз да, маани бербейбиз. Биз ал үчүн бир жака чыккың келип атыр, анан барайын дейсиң, чөтү баргың келбейт. Эки ойлуу деп коет го. Сенин сезимиң билип туруп, сен барсаң, ишиң бүтпөй калат. Же мүмкүн кырсыктап каласыңбы, же бир пайдасы жок бир туура эмес иштерге барып кириптер болуп каласыңбы. Вот ошону сезет экен да, сезимичи. Сезим сезип турган жанагы эки ойлуу болуп жаткан нерсе ошодон экен да. А бирок биз эмне кылабыз? Биз сезимибизди укпайбыз да. Элдин баары барат атпайбы? Бара берсек эмне болот деп, анан биз кетип калабыз дагы. Ар кандай туура эмес иштерге кириптер болуп калабыз да. Бу аксакалга да кызык болуп атат да.